Жогорку кеңеш бүгүнкү жалпы жыйында баш прокурор Курманкул Зулушевдин отставкасын карап, анын кызматтан кетүүсүнө макулдук берди. Алгач Курманкул Зулушевди өзүнүн арызынын негизинде ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндө президенттин сунуштамасы тааныштырылды. Жыйынтыгында эл өкүлдөрү башкы прокурорду өзүнүн арызынын негизинде ээлеген кызматынан бошотууга президенттин сунуштамасын колдоп беришти. Макул 58, каршы жок баары 59, катталды 64. Токтом долбоору кабыл алынды. Курманкул Зулушев 2000-жылдан бери прокуратура тармагында жана сот системасында иштеп келген. 2015-2020 жылдары Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты да болгон. Ал 2020 жылы октябрь окуясынан кийин 21 октябрда башкы прокурор болуп дайындалган. Бул аралыкта ушул тармакта тарыхта калчу бир топ алгылыктуу иштер аткарылгандыгы депутаттар тарабынан да айтылды. Курманкул Токторалиевич бул ушул генералдык прокуратурага жаңы бир жол чыйыр ачты да. Кыргыздын улуттук каада наркын, салтын ошол жерге жайылтып, нукура кыргызча сүйлөп, кыргызчалаган документтерди, улуттун тилин сыйлаган башкы прокурорлордон Кыргызстанды түрө кыдырып, бардык жерден элдин көйгөйүн уккан жалгыз баш прокурор болду десем жаңылышпайм. Ошол эле учурда мурдагы башкы прокурор Курманкул Зулушевди кесиптештери калпак кийгизип, чепкен жаап узатышкандыгы тууралуу тасма социалдык тармактарда тарады. Анда прокуратуранын кызматкерлери 3,5 жыл бирге иштеген жетекчисин узатуу үчүн залга чогулуп, ыраазычылык билдирип, Зулушев прокуратуранын аброюн бийикке көтөрүп, анын аты тарыхта алтын тамга менен жазыларын айтышып, унаасына чейин коштоп чыгышкан. Тарых жазып, коллектив чогултуп, үйлөөлүү чогулуштар болгон эмес, ошону жараттыңыз. Бул деген биримдик. Андан сырткары кодексти жаздыңыз. Көптөгөн ийгиликтер болду. Ракетада учуп бараттык. Мен ойлойм көз тийди. Кудай берсе, ийгиликтер алында болсун, сизди сыйлайбыз. Урматтуу коллегалар, Курманкул Токторалиевич Зулушевдин урматына 2 кыска, 1 узун. Гип-гип! Ура! 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 Президент Садыр Жапаров башкы прокурордун кызмат ордуна Максат Асаналиевди көрсөтүп, анын талапкерлигин парламентке сунуштады. Максат Асаналиев 1978 жылы 24 мартта Ысык көл облусунун Тоң районундагы Актерек айылында туулган. 2000 жылы Кыргыз улуттук университетинин юридикалык факультетин аяктаган. 2022 жылдын 20 майында Ош облусунун прокурору болуп дайындалган. 2024 жылдын июнь айында президент Жогорку кеңешке анын баш прокурорлукка талапкерлигин киргизген. Юстициянын 1-даражадагы кеңешчиси. Андан соң Асаналиевдин талапкерлиги Жогорку кеңеште каралып, депутаттар менен суроо жооптор менен улантылды. Талкуу маалында депутат Сүйүнбек Өмүрзаков талапкерди өлкөдө мыйзамдуулуктун сакталышы үчүн бардык күч аракетин жумшоого чакырса, депутат Медербек Алиев талапкердин алдында элдин ишенимин жана прокурорлордун аброюн жогорулатуу боюнча чоң жоопкерчилик турарын эскертти. Ал эми эл өкүлү Айсулуу Мамашева жыл өткөн сайын зордук зомбулуктун саны өсүп жатканын айтып, аны жасагандар менен аяосуз прокуратурадан бул багытта көзөмөлдү күчөтүүнү талап кылды. Балдарды коргобосок, алар менен иштебесек, аларды жактабасак, анда акыйкат жок деген нерсен ушул өмүр боюна чейин калып калат да баланын ичинде. Анан кайра кайтарып өзү зөөкүргө айланат. Ушундан алыс болушубуз керек. Ушуга каршы иштешибиз керек. Менден сизге чоң сураныч. Прокурорлор менен сүйлөшүп, эч качан зөөкүрлөрдү акча менен болсо дагы жактабаңыздар. Сураныч. Дайыма бир гана балдарыбыз үчүн, айымдарыбыз үчүн зордук зомбулукка кабылган жарандарыбызды 100% жакташыбыз керек. Ага Улай Асаналиев көзөмөл органынан тергөө милдетинин алынганы боюнча пикирин билдирип, мындай чечим ал үчүн өкүнүчтүү болгонун белгилеп, тергөөнү кайтарууга кызыктар экенин жашырган жок. Ошол эле учурда прокуратура системасында коррупцияга тиешелүү айрым кызматкерлер бар экендигин Асаналиев депутаттардын бир катар суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Андай кызматкерлерден тазаланып, бул системада иштеп жаткандар мыйзамды сыйлаган кесипкөй адамдар болушу керектигин кошумчалады. Эң негизги ошол прокуратура системасында кызматкерлердин компетенттүүлүгү болуш керек да. Сөзсүз түрдө ошол кайрылып келген адамдын арыз-муңуна өзүн кунт коюп берилип, ошол мыйзамдын чегинде өзүнүн убагында жумушту алып барып түшүндүрүү иштерин жүргүзсө, көптөгөн маселелер чечилеби деген ойдомун. Андан сырткары прокуратура системасында айрым бир кызматкерлер
бар, андай көрүнүштөр болуп атат, өзүңүздөр көп болуп атасыздар, коррупцияга байланыштуу нерселер бар. Андай кызматкерлерден менин көз карашым тазаланышыбыз керек. Ошондой сыяктуу көп көйгөйлөр бар, өзүмдүн көз караштарым бар, аны буюрса колдоо көрсөтүп макулдук берсеңиздер, аны өзүнчө бир алып кетем деген ойдомун да. Жыйынтыгында башкы прокурордун кызмат ордуна Максат Асаналиевди дайындоого бир добуштан макулдук берилип, жогорку кеңештин тиешелүү токтом долбоору кабыл алынды. Нурзат Көчүмкулова, Арген Салбаров, Регион, Бишкек.